мына алла деген сөз бар, ая деген сөз бар, ана деген сөз бар да, туура. Ая, мына мисалы үчүн алла бул Кудай деп атабыз да, алла деп Кудай деп атабыз. Ая мына өзбектер айрыкча энесин ая дейт да, энени. Анан ана, казактар ана дейт да, көрдүңүзбү? Ну, ая деген сөздү можно перевести как оберегать. Эми биз ал перевод этебиз, биз жөнөкөй элдин аталышы деп атабыз да биз азырчы. Жөнөкөй элдер, өзбектер энесин ая дейт да. Биз могу жерде апа дейбиз эми карап туруп. В этом смысле. Мен мына сөздөрдө деп атам, таңтек эмес, муну жөнөкөйлөр дейт сөз. Ана, апа дейт, көрдүңүзбү? Эми караңыз. Муну буягыда демек ааламда экөө тең аалам. Мына ая тоже аалам турабы? Ана тоже аалам, апа тоже аалам. Эми ортодо муну ортодогу л деген, мына жерде л деген там атат, мына жерде и деген турат, могу жерде н деген турат, мына жерде п деген турат, көрдүңбү? П деген тыбыштар. Төртөөнүн вибрациясы төрт түрдүү да, туурабы? Л деген эмне? Бул деген л деген күч, ал күч да. Демек күчтүн бизге түшүүсү, кайра күчтүн бизге алып кетишин биз ал ла деп түшүнөбүз. Күч мага келди, мен жаным кирди мага, мен жүрдүм, кайра алып кетти, кайра менин жаным жок, баягы мусор болуп калдым биякта, көрдүңбү? Ошон үчүн биз алла деп, Кудай деп ошону айтып атабыз да, кыргыз тилинде. Эми карап тур. Ая дейт да, ая. Бул ошо ааламдан кирген нерсени эмне кылыш керек? Кабылыш керек. Кабыл алып, ийлеш керек, ийиш керек, туурабы? Ким аны ийет? Камыр ийгенде. Ким ийет? Ийлейт. Эне да, туурабы? Эне. Ая, көрдүңбү? Ошон үчүн бак кыргыздын тил муруку болуп, тилде ошону ая деп биринчи ошентип айтып, ошол сөз калып калган. Эми ол эмне менен түштү дейт мынакей, эмне менен түштү? Н менен түштү дейт, көрдүңбү? Ана дегендечи. Бул нур менен түштү дейт. Туурабы? Нур да, жагы нур менен түштү. Муну ана дейт, көрдүңбү? Энергия. Ана дейт да. Вот анан эмне болду дейт ушуну? П дейт. Бекиди пенде болду дейт мына. Пенденин энеси апа дейт, көрдүңбү? Мына төрт мына сөздөн мына ушул нерселер сөз менен эле дайындалып турат. Больше никаких расшифровок не надо. Кыргыз тилинде бар салам берилген. Муну башка тил чечмелей албайт. Чечмелей албайт. Болгон ушул. Болгон жомогу да ушул, купуясы да ушул, жөнөкөйү да ушул. Ушул да сыяктуу ага, ата деген тоже самый кетет. Ага, ата деген, ага деген ген, мына. Бирок өтө татаал да. Мына ген, ага, деген сөз бар. Канга жеткирип. Ким жеткизет? Атанын канынан келет деп. Вот и все. Ал каяктан келет дейт? Ата. Ал тегинен келет дейт. Тегинен, түбүнөн келет дейт. И все. Вот эң жөнөкөй түшүнүү нурмасынын бири ушул, кыргыз тили да. Болгону ушуну да түшүнүп алсак, көп жанагы көп сырдуу нерселер сөз менен чечмеленип кете берет да. Но аян алуунундагы көп кыйналып отурбайсың. Аян албагандарга могу эң чоң сабак эме, эң чоң предмет да, мындай ыкма. Эң натыйжалуу ыкма ушул тил, кыргыздын тили. Аян албагандар үчүн. Аян алгандар эми буга оңой менен көнбөйт. Шашан алган. Жанагында түшүндүрүп берсеңиз, жана сүйлөштүк го көккө теңир деп, почему синее пятно ошону башынан баштап туруп, жердин жана черная дырага киргенден баштап. Ну, аны, наверное, надо немножко подальше начать, да? Көптөр немеде, мен могу сөздөн да, клеткалар ошондой. Бул мындай экен да. Мисалы үчүн, мынабу биз жарык күн менен келет да. Вот кайсы жерге күн тийсе, ошол жер сөзсүз түрдө курчоо жагын көгөрөт да. Атак биз караңгыдан жаралабыз. Түмөн аты деп коет кыргыздачы, түмөн аты. Ал эми жарык башталганда кайсы жерде жарык тийсе, ошол асмандын, ааламын көк болуп көрүнөт да. Ал теңдөөчүлүк да, ошо жарык менен. Вот ошон үчүн жана кыргызда сөз бар жана көккө теңир деп коет. Анан көккө теңир деген көктүн ээси. Ошол теңдөөчүнүн ээси деген түшүнүк да. Теңделе турган нерселердин кыймылын бар тең ошол жерден көрүнүп турат дегенде эле түшүнөбүз да. Ошо көккө теңир деген ошондон калган деп түшүнөбүз. Баланс.
теңдөө мындай узун кыска ак кара туурабы жаман жакшы там ысык суук тиги бул ошонун баары теңделмейинче гармония жок да туурабы гармония жок туурабы шайкештик жок мына ошол нерсе ошол көрүнгөн нерсе ошонун көкө теңир деген ошол сөз ошол сөздүн түшүнүгү да булчу күчтүн теңдөөчү күчтү ушул жактан көрө аласың ошол жерден түшүнө аласың деген эле түшүнүк да анан жана бул алла аны тилерде айттым туура алла деген бул күчтүү нерсе кыргыз тилинде мындай эң эле жөнөкөй кыска чечмеленет экен да болгону ошол бул жерде чоң деле мындай сырдын мындай укмуштуу нерсе кереги жок жөнөкөй эле нерсени биз өзүбүздүн түшүнө албаганыбыздан ушул абалга келип калганбыз ой мынтип түшүнмөктүү өзүбүздүн тилибизди унутуп барып атпайсызбы ошол Анан энергетический жагынан вот этот получается магниттар черная дырага киргенден кийин эшик жабылды. Магниттар болуп пульсирующая звезда болуп көк менен иштеп баштады. Адамдын мээсинде слепое пятно көк өң менен иштеп баштады и көкүрөк. И все. И получился вальс, который танцуется очень красиво. Мына жерде мен ая ана апа деп элдимби анан ошондо мына негизи жанагы аялдардын жанагы формасы круг шар деп атпайсызбы ошол туура да ошо анын сыңарында мына кыргыздар айтканда үйлөнөм дегенде үйлөнгөн аял алам дейт да ай ал деп жана ая көрдүңүзбү аял алам дейт эми ошо аламга бир эле а кошуп койсоңуз аял аалам дейт көрдүңүзбү вот демек самом деле ошондой да аял өзү аалам өзүчү аял өзү аалам ошондон аасың баарын тең ошондон аласың кармай турган аял киши эне ал жагын кошпой коетуңуз биз мына куттөөгө турат жанында аягын кошпой коетурбуз ал кийинки тема мынабу ай ал дейт көрдүңүзбү ай ушул жерде ай деген турат баягы аялдардын көбүн ай менен тең дейт күн менен эркектерди күн ата дейт туура көрдүңүзбү күндүк более структурированный иреттелген нерсе да бул тоже табигый нерсе да ааламдык болсо бүт ааламдан чогултуп маалыматты ала бересиң анан кайсынысы жана азыркы баш айланып атпайбы кайсынысы туура экенин билбей каласың да ошону аял чечмелеп ошо түшүндүрүп бериш керек сезим теңдеп бериш керек болчу да энергияны анан ошол көрдүңүзбү ошон үчүн мына аял деген сөз бул аалам аял алам менен аял аалам бир эле аны узартып эле койсоңуз бир эле тияка байланышсаңыз эле аял өзү аалам болот мына ушуну унутпашыбыз керек да мына ошон үчүн баардык жакшы нерсенин баары ааламдан жаман нерсенин баары тең ааламдан болот а урожай с одного поля да анан ошон үчүн баягы кара ак бөлгөнгө болбойт анткени баарыбыз бирбиз да инь янь деген почему вот эта сфера-то собственно получается сфера ошон үчүн да ак кара дегенди эми карабайсыңбы эми аны это башка тема элечи бирок негизи вот оно отсюда чыгып атат деген сөз да жанагы ошон үчүн аялдарды контролго алабыз деп туруп вот ошол эле символдук мынакей азыр арабтарда карага кийинтип туруп чүнкөтүп коюп атат да сыр кылып кармаш керек болчу да алар сыр кылып кармаган жок тескерисинче баардык укуктарын жоюп жок кылып атат да кысып атат да жок кылып чүнкөп атат сыр боюнча калыш керек болчу сырдан улам ошондон жарыктанып алып туруш керек болчу источник энергия болуш керек болчу эне деген ошондой да аялдын ушул нет тескерисинче укугу жок кылып анын тепкилеп атышат да бул болбой турган нерсе ал эми батыштагылар болсо алар баарын тең кийимдин баарын мынтип жылаңачтап туруп карай турган жерин көргөзсөң жиниң келет жийгене тургандай кылып коюш туурабы тоже туура эмес бул жерде кыргыздыкы гана туура жана үкүлөрдү кийинтип жана периштедей кылып кийинтип жана көйнөктөрүн тигилар мына көргүң эле келет кайсы бир жылы маяктан бир боз үйлөрдүн үйү болуп ырактан кыздарды көрсөм периштелер жанында барсам бир өңү сертеле кыз экен бирок ырактан тимде керемет көрүнөт да канчалык кийим адамды оңдойт мындан да кыргыз өткөн да көрдүңбү кийимдер менен болгон нерсени чыгарган илгери жана аристократ тигил жанагы жакалары миткен бери мындай ошонун баары кыргыздын жана улуттук кийимдеринен алынган формалар мода моданын баары ошондой көрдүңүзбү бул жерден дагы мындай кийим материализацияны дагы ошо тияк менен кайып менен байланышып барып түркү нерсени сону кылып жасаганда биз мына ушулардын баарына кайрылып келишибиз керек да өзүнчө тема
Son.